Талас району Рыспек Айдаралиев атындагы орто мектебинин 9 классынын окуучусу Тилек Нурадилов биз 21 кылымдын интеллектуалдары эл аралык кароо сынактын облустук туруна катышуу үчүн келген. Ал жаш ойлоп табуучулар арасында өткөрүлүп жаткан сынакта бургулоочу жабдууну жасап келген. Атайын астында 2 прожектору бар, ошо жарык берип турат, туннелдин ичине өзү киргенде. Bunun asты özgöçülüğün asты күсен içine беркидиндей такалып да калбайт, ошо кирип кетет. Анан bundan ошо жерге түшүп калгандарды биринчи бул ковшусу менен астына алып, конвейерлер менен акырын аркасында вагондорго салып берет. Муну адамдардын мисалы жумушун жеңилдетет биринчиден, анан өмүрүнө коопсуздук келбейт. Биз 21 кылымдын интеллектуалдары деп аталган сынакка облус боюнча жалпы 30га жакын окуучу катышты. Кароо сынак изилдөө, илимий техникалык жана ойлоп табуучулук болуп 3 номинацияга бөлүндү. Саламат Кеңешбеков Манас району Өмүрбек Израилов атындагы орто мектебинин окуучусу. Ал 4 жылдан бери республика боюнча ойлоп табуучулар арасында өткөрүлгөн сынакка катышып, байгелүү орундарга ээ болуп келген. Мен макетин жасаганым бул Жерин планетасынан Марска учуп, Марсты изилдөө жөнүндө жана Марс жөнүндө көп маалыматтар. Мен катышканыма уже 4 жыл калды. Мен класс жетектеп келаткан мугалимим Баркбек Айжамалга чоң рахмат айтам. Биринчи барганда дагы Алтын түйүн борборунун академиясынын Бишкекке бардык. Жана Чолпон атага Ысык көлгө барып келдим. Келечекте Кыргызстан өнүксүн деп ушул жасаган иштеримди мындай иш жүзүндө өткөргүм келет. Сынакка катышып жаткан окуучулар өздөрү жасаган эмгектерин калыстар тобуна тааныштырышты. Эң биринчи ушул балдардан идея келет да, идея болуп ушул балдар жаңы нерсени ойлоп тапса, көйгөйлүү нерсени аны идея деген нарса кымбат да. Улучшайт этип, дагы биздин ушу күнү турмуш тиричиликке проблемный нерселерди ушу балдардын ою менен анан жакшы идеялар келет да. Ушулардын бар экен азыр арасында да балдар. Жаңы нерсени ойлоп тапкандар. Анан кээ бир балдар үйдөгү эле нерселерди ойлоп таап келип атат да. Жок, булар жаңы нерсени ойлоп таап келсе, ошолорду ошол эл аралык кароо сынакка жөнөтөбүз да. Жок нерсени интернеттен алган болбойт, мурдагы кароо сынактарда болбойт, өзүнүн немелери бар. Кароо сынактын жообунун негизинде гана кабыл алабыз. Белли кетсек, биз 21 кылымдын интеллектуалдары деп аталган эл аралык кароо сынак дээрлик 15 жылдан бери окуучулар арасында өткөрүлүп келет. Окуучулардын ойлоп табуучулук өнөрүн өркүндөтүүдө бул кароо сынактын салымы зор. Ал арада окуучулардын шыктануусуна дем күч берет деп билдирет мугалимдер. Мурдараак ушунчалык балдарым көбүрөөк кызыкчу эле да, кийинки күндөрү негедир окуучулардын саны, катышуучуларым азайып атат. Балдарды көбүрөөк тартып, көбүрөөк ушул айрыкча айыл чарбасына керектүү техникалар боюнча иштейт да. Менин окуучуларым дайыма ийгиликтер, эмне дейм, окуучулардын бардыгын мугалимдер, физик мугалимдер тартып, кызыктырып, техникага кызыктырсак, окуучулардан көп жакшы ийгиликтер чыгат да келечекте. Кароо сынактын жыйынтыгында 30 окуучунун арасынан 3 номинация боюнча 15 окуучунун эмгектери алдыңкы деп табылып, республикалык деңгээлдеги кароо сынакка катышууга жолдомо алышты. Окуучулардын өздөрүн ойлоп табуусун, илимий техникалык, ошондой эле өздөрү изилдеген техникалар менен жана башка керектүү, бизге керектүү, жалпы эле адам затына керектүү техникалар ойлоп табуусу болуп атат. Биз ошонун негизинде бул эми ишке аша турган нерсе анткени деген бул окуучулардын мээнетин дагы эске алып, бул республикалык турга жөнөтөбүз. Бизде жободо берилген, ошол жобонун негизинде 3 номинация бар. Ошонун 3 номинация негизинде биз 7 пункт койгонбуз. Ошо 7 пункттун карап, изилдеп, ошо туура келеби деп биз дагы облустук турда карап, талдап турандан кийин биз өтөбүздөр. Кароо сынактын максаты окуучулардын илимий техникалык чыгармачылыгын өркүндөтүү, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, ойлоп табуучулук ишмердүүлүктү өркүндөтүүгө багытталат. Гүлжамал Багышбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Тилек Жоламанов, Талаш шаары.